Жалал Абад шаарында бала бакчаларда жана мектептерде жаш балдар үчүн бала тым майрамдары башталды. Номер 17 Какын балдар бакчасында дагы наристелердин жаңы жылдык кечеси болуп өттү. Ата-энелер тобу активдүү катышып, балдарга жомоктогудай майрам тартууланды. Тили али такчыга элек балдар ыр жаттап, бий бийлешип, ар тараптан таланттарын көргөзүштү. Мындай майрамдык салтанаттар Жалал Абад шаарынын ар бир бала бакча мектептеринде өтүүдө. Шаар аймагындагы 22 бала бакчада 20 мектепте ар бир класс тайпаларда жаңы жыл майрамы өзүнчө уюштурулган. Ошондой эле жакын арада Атайын аярлуу катмардагы балдар үчүн шаар мэринин балаты майрамы өткөрүлмөкчү. Ушул декабрь айы башталгандан баштап эле балдар менен биргеликте ушул 2019 жаңы жылды тосконго кызуу даярданып жатабыз. Биздин бакчада 350дөн ашык бала тарбияланат, 12 тайпа бар. Ошон үчүн биз майрамды 18 декабрдан баштаганбыз. Кудай буйрса 28-29 декабрда бардык тайпаларда майрамдык балаты майрам өтөт. Жаш балдарчы жаңы жылды жомок сыяктуу да Аяз ата чындыгында эле келет деп ойлошот да. Аяз атанын белек алабыз деп аябай күтүшөт. Анан биз айткан номерлерди ошо номерди аткарсак бизге Аяз ата белек берет деген кыял менен ошондой сезим менен өсүшөт да бул балдар.